Айыл дегенде ар бирибиздин көз алдыбызга кооз жаратылыш, бийик тоолор жана албетте айылдын бейпил жашоосу элестелет. Дал ушул бүгүнкү айыл деме көрсөтүүсүнө Ысык Көл облусуна караштуу Жети Өгүз районундагы Кабак айылы тууралуу чагылдырып беребиз. Аталган айылдагы жашоо турмушу, ошондой эле өнүгүүгө өрүш алган ишканалар, жаңы ачылган мектеп жана жөнөкөй айылдын жашоосун чагылдырып бермекчибиз. Дал ушул шаардын кымгут жашоосунан тажагандар үчүн бул программа арналмакчы. Биздин айыл эми Кабак деп айтылат. Бул деген атабыздын атына коюлган. Негизи Кабак 1924-25 жылдары түптөлгөн да. Неге түптөлгөн? Мурун эле бар болчубуз, анан баягы отуркчу башы болбойбу, көчмөн эл болгондон отуркчу башы болуп, Тыным Сейит бул жерде башка уруу жок. Анан Тыным Сейиттен 11 уруу барбыз. 11 уруу ушул жерде жашайбыз. Бүт Тыным Сейиттер Кабактар. Мурун деген Төрткүл Сесебет деп коюлган да. Анан Төрткүл Сесебет деген Төрткүл деген бир жер бар болчу өзүнчө. Анан болбойт бул деп атабыздын атына коюлган да. Кабак деген атабыздын атына. Ал эми белгилүү киши болуп, мисалы тиякта Мимиштүү деле Кабакта атпайбыз. Ошол жакта да жүргөн киши да аты ошондой калганда Кабакта. Биздин айыл болсо, жалпысынан айтсам, узундугу ушу 2,5 километр аралыкты түзгөн чоң бир көчөдөн турат. Туурасынан түшкөн 6 көчөбүз бар. Жалпы түтүн 300гө жакын. Жаңы конуштарды кошкондо жашоочулардын саны 1400. Акыркы жылдары ушу көйгөйлөр чечилип эле келатат. Көйгөйүбүз мектеп болчу. Жаңы мектебибиз салынып, ишке берилди, Кудай буюрса. Буга чейин биз эски мектепте окуп келгенбиз. Былтыркы жылы октябрь айында ушул жаңы мектебибизге кирдик. Экинчи жыл окуп жатабыз быйыл. Мектепте бардык шарттар бар. Биздин ушул эски мектебибиз эскилиги жетип, аварийность абалга келген учурда ушул мектепти куруп беришкен. Бизде 280 окуучу бар. Окуучуларга китепкана, спорт зал, шарттар жакшы түзүлүп берилди. Бул артыбызда турган имарат боюнча бул башы клуб болуп салынган 90 жылдарычы. Анан токтоп калып, анан кийин бизди ар жакта чийки кирпичтен салынган эски мектебибиз бар болчу. Анан биз ушул имаратты бекер турбасын деп эл ашар жолу менен мектеп кылып оңдоп түзөп алганбыз. Анан 2 капталын улап канат кошуп окуп 2000-жылы ишке берилип, анан ушу 2016-17 жылдарга чейин мектеп кызматын аткарып келди. Бирок 2 канаты МЧСтин корутундусу менен жараксыз деген акыбалда буздурулуп, анан жаңы мектеп салынып, Кудай буюрса жаңы мектепке балдар көчкөндөн кийин бул мекеменин ортоңку турган каркасы аябай бышык жакшы болчу. Анан муну клуб кайра эле маданият үйү кылып алалы деп Ысык Көл өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен азыр 11 миллион акча каражаты менен оңдоп түзөө иштери жүрүп атат. Кудай буюрса 1 айдан ишке берилет. Бүгүнкү күндө район аймагында транспорт жана коммуникациялар министрлиги тарабынан 22 километр жолго асфальт төшөө иштери каралып, анын ичинен 9 чакырымы бул титулдук тизмеге киргизилген. Ошонун бири азыр сиздер көрүп тургандай Кабак жана Чырак айылынын ортосун бириктирген жол. Бул Кабак айылы негизги жолдон 6 километр алыстыкта жайгашып, элдердин көйгөйлөрүнүн бири ушул жол болуп келген бүгүнкү күнгө чейин. Буга чейин шагыл жол, кышкысын жана жайкысын абдан татаал жолдордун бири болуп эсептелген ушул айыл аймакта бүгүнкү күндө 1 километр 400 метр чакырым аралыгында асфальт иштери төшөө аяктады, өзүңүздөр көрүп тургандай. Мындан тышкары дагы ушул айылдын Улай, Богатыр жана Кабак айылынын ортолоруна асфальт төшөө иштери каралып атат. Буюрса бул маселелер да жакын араларда чечилет деген ойдобуз.
биз ушу балча электи атабыз баштап баккан экен. 1957 жылдан бери кармайт экенбиз. Ошондон бери бири-бирибизге ата балага, бала небереге болуп өткөзүшүп келатабыз. Бийкан чарбасынан тышкары дагы бюджетке толуктаганга жакшы. Эми бул арыда бир мындай жоготуу да болбойт да, бир баардык нерсеси, продуктусу баалуу болот. Мисалы үчүн бал өзүнчө баалуу болот. Прополису деген бар. Ушундай көп нерселери бар. Даже өлүп калган арыны дагы даарылыкка алып кетишет да. Уйларды негизи Германиядан алып келгенбиз баарын тең. Эң башында 32 баш алып келгенбиз. Ошолорду көбөйтүп, азыркы учурда уйлар талаага чыгып кеткен. Анан бул букалары ошолордун балдарынан. Сементал, флекфи деген уйлар булар. Сүт, эт багытына уйлар да булар. Этке кылса, этке дагы эми салмагы жакшы чыгат экен, чоң болот экен өзлөрү. Сүттү да жакшы беришет, сүттүүлүгү, коюу сүттөрү. Мен колдонуучулук менен алектенгениме 15 жыл болуп калды. Анан бул биринчи фальсификациядан баштаган мынакей борукилерди Кыргызстан мунун сайгам. Ондайларды сайгам да, мынакей муну сайдым. Андан кийин анан саймага кирдим. Сайма кол менен сайдык. Андан кийин анан жүн менен иштеп кирдим, шерсть жалаң. Дорожкаларды жасап, шырдактарды жасап, ошолорду жасадым. Андан кийин анан бул безрукавка, шляпа, кепка, калпак жана ушулар менен иштедим. Бул жүндөн только жасалат, жүндөн. А борукилери деген эме жанакы шелкту өзүм сатып алып келгем, крас детем, мындай ар түркүнгө. Анан ошону чаптайм буга. Чаптап туруп анан ушундай ар түркүн формада чыгарам. Тегереги кенен, тегереги эмеси айланасы кичирээк, ар кандай чыгарам да. Номери сурасам эле бербей коюшту. Жанагы эсен менен чалып. Айылыбыздын келечеги кең. Кез-кезде кайламсап кармай калабыз, айылыбыз жөнүндө бир аз сөз жаздык эле. Тыным Сейит тукумунан тараган, кабак атам дайыма ишке жараган, элим эсен жерим аман болсун деп, бир Кудайдан тилек кылып самаган. Баатыр болгон, мерген болгон атабыз, биз тарыхка аны дагы жазабыз. Жортууларда жоо сайганын көп огуп, урпактары сыймыктанып калабыз. Ошондуктан аты калып айылыма, тукумдары өсүп турат дайыма. Кайрат менен эмгек кылат эл үчүн, кайыл болуп жогуна да барына.